Бул дагы жергиликтүү журналисттерге болгон жогорку соттун төрайымынын мамилеси, жергиликтүү элге болгон ошо төрайымдын мамилеси ушул жерден көрүнүп турат. Ошо борбордо отуруп албай, баары менен ошо элге жакыныраак бололу деп айтып аткан аракетинин далилин өзү көрсөтүп атат да. Ошол жака барышыңар керек, элге көрүнүшүңөр керек, элдердин суроосуна жооп беришиңер керек. Жеке консультация эле бере албайсыңар. Мыйзам түшүндүрүү бул сиздердин милдеттериңер деп мен айткан болчумун. Ошондо көп аким мэрлер өздөрү айтып калды. Гүлбар Өтемовна, биз биринчи ошондо жолугушуулар болуп атат. Мындай болгон эмес, биз чын эле соттор көз карандысыз өзүнчө государство деп, мамлекет сыяктуу деп ошентип аткан. Азыр сиздер ошондой маселелерди көтөрүп аткандан кийин мындан ары биз мондай иштешебиз деп ошол жетекчилер да айтып атты. Алдар соттун кайра жандандыруу бул жакшы эффект берсе керек деп ойлойм. Анткени айылда баардыгы бири-бирин тааныйт. Андан кийин ошо аксакалдардын жыйыны менен эле соттошпой, оттошпой эле ишти оңдон чыгарып койсо болот деп ойлойм да. Аксакалдар сотторунун укуктарын кеңейтүү жөнүндө дагы айтып атты. Биз ошол мыйзам долбоорун азыр кеңейтүүгө, ошо алар кайсы иштерди карай алат, жазык иштердин, мисалы оор эмес кылмыштарды, жарандык иштерди, үй бүлөлүк талаш тартыштарды, ошондойлорду биз жумушту жүргүзүп атабыз. Биз ишенишибиз керек жарандар. Биз ишенишибиз керек. Сотко да ишенишибиз керек. Башка нерселерге да баардыгына ишенишибиз керек. Ошонун алкагында баягы сотторго ишеним жаратабыз деп, соттун ачыктуулугун камсыздап, башка иш-чараларды көрсөтүп жүргүзүп аткан азыр жогорку соттун иш аракеттери мен колдоого аларлык чоң иш-чара деп эсептейм. Буга сөзсүз ар бир жаран, ар бир коом массалык маалымат каражаттары, журналисттер жардам бериш керек.